Баткен облусундагы кыргыз-тажик тилкесинде болгон куралдуу кол салууда бир катар социалдык объектилер, турак үйлөр талкаланып өрттөлгөнү маалым. Учурда тиешелүү кызмат келтирилген чыгымдарды аныктап жатышат. Анын ичинде Достук айылынын тургуну Имарали Курбановдун үй жайынан эч нерсе калган эмес. Тажик тарап анын мал мүлктөрүнөн бери тонуп кетишкен. Ал эртең менен саат 6-да ок атышуу башталып, 4 баласын алып чыгып кеткенге араң үлгүргөнүн айтат. Үстүбүздө кийимибиз менен жаныбыз аман калды деген үй бүлө учурда Ош шаарында убактылуу башпаник табышкан. Keçe bir ekte balda kirip çıktı ayılga. Üylörüz tartıp çıktı, üylörüz yok. Ağılga kirip ağılda öttüptür. Malımız vardı, malımız aydap getiptir. Konteynerde hem de özgü kereçli buyumlar vardı, külüç degenlerde. Konteynerde açıptır. Polni tutup ap ketkenlerin. Anan uyga otçağı verdir. Birbirimizle alaka bereke süйлөшүп турат edek telefondan. Olar yok da beytte. Grajdanskiler hem yok. Başka sakalçanlık hatta aksakallar salıtlar yok da. Biz tanıgan tacikler yok etti. Başka jaktan hep taşlar attılar da düşünmedik. Ош шаарындагы билим берүү мекемелеринин жатаканаларында Баткенден келген 512 жаран жайгашкан. Алардын бардык муктаждыктары эске алынып, керектүү кийим-кечелер, гигиеналык каражаттар менен камсыздалып, ысык тамак аштары да эске алынган. Мында ыктыярчылар тарабынан үзгүлтүксүз жардамдары келип жатат. Карак айылына караштуу Чет Кызыл айылында жашайбыз 30 жылдан бери. Бирок Карак айылда ошо миномоттор түшкөн. Заправканын алдында жарылбай турат дешет. Бирок келбей тургула деди. Анан мектеп жарылыптыр. Сай жактан, жогору жактан 4 үй талкаланды дейт. Ошол жерде биз туугандарыбыз. Жалып жок куну. Жашаган жери жакшы. Бир гана эле ошо согуш токтосо эле бир гана ошол биздин нерлерибиздин бактысызга жакшы күндөрдү берсе экен Аллахым деп турабыз. 5-күн эвакуация болдук. Мына документ, мына ичпада. Ушундай туруп кыздарым да мектептен кеткенде жолдо эле алып келе бергем. Кудайдан тынчтыкты тилейм. Тажикая инсаф берсин, иман берсин, ошо башка эч бир дей албайм. Ош шаарында Баткен облусунан эвакуацияланган жарандарды убактылуу жайгаштыруу үчүн шаардын жогорку жана орто атайын окуу жайларындагы 17 жатаканада 1890 орун, шаардык медреселерде 130 орун уюштурулган. Атына жөнүн айтпастан келип, казан аяк идиш продуктасы менен келип, тамактарды мисалы 60-80 килограмм ашка чейин жасашып, өздөрү суранып беришүүдө. Элден айлансак болот да, аябай бир бул мындай жардамга муктаж болбой тургандай абалда болуп, мына жатакада жайгашкандар менен WhatsApp группа түзгөм, ушул жерде мен көзөмөлгө алып атамын. Ушуну ыраазычылыгын айтып бүтүшпөй атат да, биздин жардам аларга аябай дем күч берип атат. Өздөрүн жалгыз эмес экенин сезишип, рахмат, ыраазыбыз ушул элге, Ош шаарына дешип, баягы алкап, алкышын айтып бүтө алышпай атат. Бүгүнкү күндө Баткен облусунда түзүлгөн кырдаалдан улам эвакуациялангандардын саны 140 миңге жетти. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев билдирди. Ал эми жарат алгандардын саны 163, анын 144-ü ооруканаларда дарыланууда. Тилекке каршы кагылышууда 59 кыргызстандык каза болду. Баткен областына 100 миллион сом которулду, ар бир районго 3 районго 10 миллион сомдон которулган. Ал жерде ушул райондун акими оперативдүү түрдө эмне керек болсо ошонун баарын тез арада чечип атат. Кийинки маселе бүгүн биз эртең менен совещание өткөздүк. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.